Мария Шарапова Ош шаарынын Ак Тилек кичи районунда жайгашкан бул үйдү кезинде жолдошу экөө бешине тери менен салып, жолдошу каза болгон соң сатууга аргасыз болгонун айтат. Жарыя аркылуу Мыктыбек аттуу жаранга үйүнүн ордуна 3 батирге алмаштыруу үчүн келишим менен өткөрүп берген. Көп өтпөй эле турак жайы башкаларга сатылган. Дал ушул маселе менен Шарапова биздин телеканалга арыз менен кайрылган. Анан бул үйдөн сатууга туура келип жарыя кылгандан кийин Мыктыбек келип, менин башымды айландырып алдап, ошол жерден 6 айдын ичинде сизге 3 майда үй батыр үйдү бүтүрүп берем 6 айдын ичинде. Анан бул үйүңүздү мага бересиз деген болчу. Кийин келишимди бузуп ал, мага 1 сом бербей, 1 тыйын бербестен үйүмү сатып ушу балага сатып бериптир. Каарманыбыз арадан 2 жыл өтсө да бүгүнкү күнгө чейин акчадан же үйдөн жок калгандыктан ден соолугу начарлаган. Мыйзам чегинде жоопко тартылуусун талап кылып, шаардык ички иштер башкармалыгына кайрылган. Айыпталуучу алдамчылыкка шектелип, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Ошол убакта өзүм бир аз кыйналып жүргөнмүн. Анан ошентип анан бул афериске туш келип калдым. Мына алганына 2020-жылдын августтун 24 күнү алган. 2 жыл 2 ай болду. 1 сом пул да бериле кызым. Ошондон бери кыйнап мен ушинтип жүгүртүп жүрөт. Ал эми шектүүнүн жактоочусу кылмыштын курамы жок деп эсептейт. Анткени эки тараптуу келишим түзүлүп, убактысы көрсөтүлгөндүктөн жарандык тартипте каралуусу керектигин билдирет. Аны менен катар буга чейин жабырлануучуга акча сунуштаса албай койгонун кошумчалады. Бул жарандык тартипте каралыш керек эле өзүчө. Себеби ортодо келишим бар, кылмыштын курамы жок. Бирок бүгүнкү күндө тергөө амалдары башталганда биз ошол шектүүнү тергөөчүгө чакырган мезгилде биз ошол жерге жарым-жартылай акчасын, тагыраак айтсам $30.000 алып барганбыз. Тергөөчү берки жабырлануучу тарапка чалып туруп, ошол акчаны берели, ошону келишип алыңыздар дегенде алар өздөрү качып, телефон албай, биз менен байланышка чыкпай койгон. Айыпталуучу тарап алдоо жолу болбогонун, келишимдин негизинде акча каражаты же корулуп жаткан батирден берүүгө даяр экенин айтышат. Биз булар менен келишели эле деп атабыз. Эч кандай ондай биздин алдамчылык оюбуз жок мисалы. Только бул жерде келишели десек, өздөрүнүн оюн билбей атабыз. Бир өчөшүү максатта эмнеге каматып атышат, ушундай кылып атышат да. Жарандардын бул иши азыр шаардык сотто соттук процесстери өтүп жатат. Эмдиги баш коргоо чарасы 4-ноябрга жылдырылган. Бул маселе кандай чечилет? Соттордун көз каранды. Зарина Рахманбердиева, Адилет Нышанбаев, Ынтымак, Ош шаары.